بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد урматтуу мусулман бир тууганым, сиздер менен биз маркумдардын армандары, алардын каалоолору, тилектери деген темада кыскача бир сабак баштайбыз. Албетте бул жашоодогу ар бир тирүү инсандын өзүнүн армандаган, өзүнүн эңсеген каалоо тилектери болот. Мына ошол тилегиме жетсем, мен жакшы жашоодо жашайт элем. Мына ошол ишти аткарсам, мен кыйналбайт элем деген ар бир инсандын өзүнүн жашоодогу арманы, тилектери болот. Мисал үчүн, кедей адамдан сурай турган болсок, кедейликтин азабын тарткан, кыйналып жашап аткан адамдан сурай турган болсок, сенин дүйнөдөгү эңсегениң эмне, армандаганың эмне деп айта турган болсок, ал албетте жооп берет. Менин бир жакшы үйүм болсо, жакшы машина болсо, адамдар жашаганда бир жакшы жашоодо жашасам деген өзүнүн бир тилеги болот. Мына ошол сыяктуу эле дагы эгерде бир оорулуу адамдан сурай турган болсок, буту шал болуп калган, же көзү көрбөй калган, же дагы башка бир оору менен, сыноо менен ооруп жаткан адамдан сурай турган болсок, тилегениң эмне дей турган болсок, ал айтат: Аллах мага ден соолук берсе эле, көзүм көрүп кетсе экен, бутум басып кетсе экен деген ушул оорудан айыгуу бир шифасын сурайт. Бул дагы анын арманы. Байлардан да сурай турган болсок, дүйнөдөгү арманың эмне, каалаганың эмне дей турган болсок, алардын да өздөрүнүн арман, тилектери, каалоолору бар. Бул дүйнөгө эч ким тойбойт. Бай айтат: мен паланча байга жетсем, дагы паландай кирешелерди тапсам, да паландай үйлөргө, паландай жерлерге ээ болсом деп, дагы башка бирөө менен жарышып жаткан болот. Албетте бул дүйнөдө эч ким дүйнөгө, байлыкка тойдум деген адам жок. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: лаула либн адам вадиян мин захаб. Эгерде адам баласынын бир өрөн алтын боло турган болсо, ахаббан якуна лаху вадияни, анда эки өрөн алтын болуусун каалайт дейт. Валан ямна фаху илля тураб. Адам баласынын оозун топурак гана толтурат дейт. Ваятубуллаху ман таба. Бирок Аллах Таалага ким тооба кылып кайта турган болсо, Аллах Таала алардын тообасын кабыл кылат дейт. О урматтуу мусулман бир тууганым, бул дүйнөдө ар бир адамдын өзүнүн арманы, тилектери, каалоолору, эңсегени болот. Жада калса байлардын дагы эңсегендери бар. Дүйнөгө тойбойт, дүйнөгө каниет кылбайт. Пайгамбарыбыз айткандай, алардын курсагын кабырдын топурагына толтурат деген. Урматтуу мусулман бир тууганым, дүйнөдөгү адамдар өздөрүнүн каалоолорун аракет кылып ишке ашырышы мүмкүн. Кедей адам бир күн бай болуп кетиши мүмкүн. Ооруп жаткан адам бир күн шифа таап, айыгып кетиши мүмкүн, өзүнүн каалоо тилегине жетиши мүмкүн. Же дагы башка нерсени эңсеп жүргөн адам өзүнүн эңсегенине жетиши мүмкүн. Аллах Таала эгерде аларга жардам берип, аларга тафик берип кое турган болсо. Бирок дагы экинчи топтогу адамдар бар, инсандар бар. Алардын дагы армандары, каалоо тилектери бар. Бирок аларды алар орундала алышпайт, аткара алышпайт. Аларга аткарууга уруксат берилбейт. Бирок алар катуу армандап турушат. Аллах Таала бирок буларга мүмкүнчүлүк бербейт. Алар кимдер дегенде, урматтуу мусулман бир тууганым, булар маркумдар. Өздөрүнүн жасаган күнөөлөрүнүн азабын тартып аткандар, өздөрүнүн жасаган жакшы иштеринин жыргалын көрүп аткандар. Маркумдардын дагы өздөрүнүн армандары, алардын каалоо тилектери бар. Пайгамбарыбыз бул тууралуу бизде көп хадистеринде бизге кабар берген. Келиңиз, маркумдардын армандаганы эмне экен? Маркумдар эмнени эңсешет экен? Албетте Аллах Таала бизге кабар берген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кабар берген, маркумдардын, өлүктөрдүн жашоосунда, алардын барзактагы кабарында биздин жашообузга сабак бар. Биз ала турган ибара бар. Мына ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кабар берген. Ал маркумдар Аллах Тааланын периштелерин көрдү, бейишти көрүштү, дозокту көрүштү. Биздин көзүдөн тосулуп турган гайып нерсенин баары ачылды. Эми алар чыныгы бактылуулук эмне? Чыныгы
жашоо эмне экенин ачык айкын көрүштү. Ушул маркумдардын эми тилеген армандары бар. Булардын армандары кандай дегенде, урматтуу мусулман бир тууганым, албетте биз армандап жүргөн. Эгер маркумдарды кайра дүйнөгө кайрылып келип туруп алардан сурай турган болсок, эмне каалайсың? Эмнени тилейсиң дегенде, алар бизге окшоп жооп бербейт. Жакшы машинам болсо эле, бир жакшы кызга үйлөнсөм, бир жакшы үйдө жашасам, кенен кесир ар жерге барып эс алсам, мына ошол нерсе дүйнөдөн аткара албай калыпмын, мына ошол нерсем дүйнөдө калып кетиптир, ушуга жетишпей калыпмын деп, алар биз эңсеген нерсени айтпайт. Албетте бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге хадистеринде кабар берген. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул маркумдар эки түрдүү болот. Көнчөсү мусулмандары. Биринчиси солих кишилер. Тирүүсүндө өмүрүн ибадатта өткөргөн, намаз окуган, зекетин берген, орозосун кармаган, ажылык кылган, жетимдердин акыларын берген, тууган урук болгон мамилени чындаган, бирөөлөрдөн болгон карыздарынан кутулган, бирөөлөргө зулум берген эмес, арамдан тыйылып, Аллахтын шариаты менен жашаган солих кишилер. Булардын да армандагандар бар. Экинчи топтогу кишилер, булар солих эместер, фасыктар. Тирүүсүндө намаз окубаган, тирүүсүндө малын аяп садака бербеген, тирүүсүндө зекетин чыгарбаган, тирүүсүндө ажылык кылып калбаган, бирөөдөн карызы болсо аны өтөбөй койгон, бирөөлөргө зулум берген, бирөөлөргө гыйбат кылган, ата энесине ак болгон, дагы бирөөнү тоноп, ар кимге зулум кылып кеткен солих эмес фасык кишилер. Булардын да армандары бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде кабар берген. Албетте булардын эң чоң арманы, солих эмес фасык кишилердин эң чоң арманы дүйнөгө кайтуу. Аллахым бизди ушул дүйнөгө кайтарышы деген гана арман болот. А кайтуудан максат эмне дегенде, намаз окуп алайын дешет. Кээ бирлери ажылык кылып алайын дешет. Кээ бирлери карызымды төлөп коеюнчу дейт. Кээ бирлери мага зулум бергендерден мен зулум бергендерге барып кечирим сурап коеюнчу дейт. Кээ бирлери садака берейин дейт. Кээ бирлери мен солих киши болуп жашайынчы, арамдан тыйылып, ибадатымда жан берейинчи, мага бир күн өмүр берчи деп, мына ушинтип дүйнөдө намаз окубай кеткендер, дүйнөдө бузук иштерди кылып кеткендер мына ушундай кабырда ушун тиленишип, Аллах Тааладан суранышып турушат. Бирок Аллах Таала буларды бул дүйнөгө кайтарбайт. Демек булардын арманы эмне экен? Дүйнөгө кайтуу. Буларга дагы ар бирине жекече токтолуп өтөбүз. Бүгүн токтолуп өтө турган бул солих кишилердин арманына келе турган болсок, алардын каалоо тилектерине келе турган болсок, албетте солих кишилердин каалоосу бул дүйнөгө кайтуу эмес. Алар бул дүйнөгө кайтууну эңсешпейт. Аллах Таала аларга бейишти көргөзөт. Аларга жакшы жашоо көргөзүп коет. Бейиштен төшөнчү жайып коет. Бейиштин жытынан алардын кабырын жыттантып коет. Алар Аллах Тааладан кыямат күнү тезирээк болдурчу, биз тезирээк ошол орунубузга жетели деп гана турушат. Алардын суранганы, я Роб, биз үй бүлөбүзгө жетеличи, кандай жакшы жашоодо жашап атканын аларга жеткирип коеюнчу деген гана алардын Аллах Тааладан болгон сураныч армандары болот. Алардын каалоо тилектери пайгамбарга ээрчегиле, Куранга амал кылгыла деген гана тилектер болот. Мына ошону туугандарыбызга жеткирип коелучу, бизге ушул Куранга ээрчиген үчүн, коомубузга даават кылган үчүн бизге жакшы жашоо болуп атат. Аллах Таала бизди урматтады, сыйлады, ушуну силерге жеткирип коелучу деген гана арман болот. Жашоого кайтып, туугандарыма айтып коеюнчу деген арман болот. Же болбосо бейиштеги ордуна барайынчы деген гана армандар болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул тууралуу айтат. Эгерде момун адам жан берген болсо, булардын жан берип аткан кезинде эле кубанычтуу кабарлар менен башталат. Жан берип аткан кезинде эле момун адам, намаз окуп жүргөн адам, солих киши, такыба болуп жүргөн киши жан берип аткан кезинде эле аны периштелер тосуп алышат. Бейиштен болгон чапан менен алып келишет. Аны азаптабай, кыйнабай, денесинен жеңил желпи кумгандан суу куйгандай жанын сүйрүп кетишет. Мына ушундай аларга кубанычтуу кабарлар менен сүйүнүштүү келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза вудиятул жаназату фахтамала rijалу ала анақихим." Эгерде жаназа табытка коюлуп, кишилер желкесине көтөрө турган болсо табытты дейт.
فإن كانت صالحا эгер ошол табыт солих киши отурган болсо калат айтат коддимуни мени тезирээк жеткиргиле, мени тезирээк кабырга алып баргыла деп шаштырат дейт. وإن كانت غير صالحة эгерде солих эмес боло турган болсо, фасык боло турган болсо калат я вайлаха айна яthhabu биха, мени каяка алып бара жатасыңар, менин каяка алып бара жатасыңар деп коркот дейт. Ясмау саутаха куллу шайин илля инсан, ошол адамдын, ошол маркумдун үнүн баардык нерсе угат дейт, бир гана инсан гана укпайт. Валау самияхал инсану ла сайqa, эгерде инсан ошол инсандын сөзүн уга турган болсо, фасык кишинин сөзүн уга турган болсо, инсандар баары өзүнөн кеп чыгылып калмак дейт, эстери болуп калмак дейт, табытты жерге бере албай калмак дейт, анын коркуп ыйлаганынан, коркуп армандаганынан, коркуп кыйкыргандыгынан дейт. Эгерде кабырга кире турган болсо, солих киши Аллах Таала ага бейиштен бир кабар берет, бейиштен бир төшөнчү кылып коет, бейиштен бир эшигин ачып коет, бейиштен бир кийимин кийгизип коет. Жана ошол бейиштен ага бейиштин жакшы жыттары келип турат, бейиштен жыттуу жыпар жытты келип турат. Жана кабырын анын көзү жеткен жерге чейин Аллах Таала кеңейтип коет. ويأتيه رجل حسن الوجه, жана ага ушундай бир жакшы киши келет дейт. Жүзү жакшы, жүзү жагымдуу, хасану сияп, жакшы кийинген, той бир их жыпар жыттарды койгон ушундай киши келет дагы. Фаякул, ага айтат абишир биллади яссарак, сени кубандырган нерсе менен сүйүнчүлө дейт. Хаза яумука аллази кунту туат, сага убада кылынган күн мына ушул болчу. Жана киши таң калып, фаякулу лаху ман ант, сен кимсиң дейт. Ушундай жүзүң болсо өтө жакшы экен, кийимиң өтө таза экен, кийимиңден жыпар жыттар чыгып турат экен, сен ким экенсиң, мага кандай сүйүнүчтүү кабар алып келдиң деп жанагы сураган кезде эмне дейт? Фаякулу ана амалука солих, мен сенин бул дүйнөдө жасаган солих амалдарым деп жооп берет. Ошондо жанагы маркум робби акимиса, робби акимиса хатта аржиа иля ахли ва мали, Аллахым кыямат күн тезирээк болдурчу, Аллахым кыямат күн тезирээк болдурчу, мен бейиштеги өзүм үй бүлөмө жана мал дүйнөмө жетейин деп кыяматтын болушун шаштырат дейт. Бул солих кишинин тилеги каалоосу экен, эңсеген экен. Демек солих киши отурган болсо, ал кабырда кыяматтын тезирээк болуусун тилеп турат, бейиштеги ордуна тезирээк жетүүнү каалап турат. Мына ушундай экен. Ал эми кафир боло турган болсо, мунафык боло турган болсо, фасык боло турган болсо, алар кабырдагы көргөн азапты себептүү Аллахым кыяматты болдурбачы деп турат. Аллахым кыяматты кечиктирчи дейт. Анткени тиякта дозоктон ага ушундай эшик ачылып коет, дозоктон бир каттуу ысык келип турат. Ошол азапты көрүп, өзү кабырда азапталып атат. Тияктагы азапты көрүп дагы коркот. Тияктагы коркунучту көрүп дагы коркот. Аллахым мени ушу кабырды сактап турчу, кыяматты болдурбачы, дозокко киргизбечи деп ушинтип тиленип кабырда кыяматты кечиктиришин Аллах Тааладан суранып турат. Эгер солих эмес киши отурган болсо, дозок азабынан коркуп. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды чектелебиз. Аллах Таала баарыбызга тафик берген болсун. Мына ушу менен Кудай кааласа сабактарды улап кетебиз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.